Саламатсыңарбы 6-Д класстын окуучулары. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы нарыным алтын бешигим деп аталат. Класстык саатыбызга бул теманы тандап алышыбыздын бир себеби бар. Анткени 17 сентябрь Нарын шаарынын күнү болуп белгиленип келет. Демек, бүгүн 17 сентябрь Нарын шаарынын күнү экен. Нарын шаары өзүнчө шаар деген статусу болгондуктан шаарыбыздын өзүнө тиешелүү болгон герби, желеги жана гимни бар. Нарын шаарынын тарыхына кыскача токтолуп өтөлү. Нарын шаарынын аймагы байыркы таш доорунан бери эле адамзат жашаган жер. 19-кылымда бул аймакта Кокон чеби курулган. 1868-жылы орус аскерлери Түндүк Кыргызстанды басып алганда Нарында атайын аскердик бекемделген жайды негиздешкен. Акырындап ал жай ири шаарчага айлана баштаган. Нарын шаарынын маданияты. Шаарыбыз күндөн күнгө өсүп өнүгүүдө. Атап айтканда, Нарын шаарыбызда Муратбек Рысколов атындагы облустук музыкалык драма театр бар. Андан сырткары мектептер, Борбордук Азия университети, Үзгүлтүксүз билим берүү мектеби, сүрөт галереясы, музейлер, Нарын мамлекеттик университети жана башкалар бар. Нарын шаарынын географиялык абалы. Нарын шаары Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан. Климаты континенталдык. Нарын шаарында мурдагы өлкө башчылары Аскар Акаев, Роза Отунбаевалар билим алышкан. Ошондой эле Эсенгул Ибраев, Үсөн Асанов, Жумамедин Шералиев, Муратбек Рысколов жана башкалар Нарын шаарында жашап эмгектенишкен. Нарын шаарында негизги унаа каражаты катарында кичи автобустар, троллейбус жана таксилер жүрөт. Азыр балдар Нарын шаары боюнча берилген суроолорго жооп бергиле. Мындан ары да сүйүктүү Нарын шаарыбыз өсүп өнүксө экен деген тилек менен сабагыбызды жыйынтыктагым келет.